Кыргыз мамлекеттик дине тарбия жана спорт академиясында кыргыз тилин үйрөнүүнү жеңилдетүү максатында иштелип чыккан кыргызча оңой Easy кыргыз мобилдик колдонмосунун таанытымы өттү. Иш-чарага аталган академиянын жетекчилиги, орус тилдүү студенттер, блогерлер жана медиа өкүлдөрү катышты. Кыргызча оңой мобилдик колдонмосу кыргыз тилин А1 деңгээлинде баштоочу колдонуучуларга багытталган. Колдонмо интерактивдүү көнүгүүлөрдү, оюн форматындагы тапшырмаларды жана грамматиканы өздөштүрүүнү жеңилдетүүчү инструменттерди камтыйт. Мамлекеттик тилди жайылтууда мындай технологиялык өнүгүүлөр чоң роль ойнойт. Бул окуу жайда биз билген боюнча башка улуттун өкүлдөрү дагы эки тилде окуп жүрүп экен. Анан басымдуулугу ошо басымдуулугу эмес, эми бир канча бөлүгү ошо башка улуттун өкүлдөрү да окуйт экен. Анан аларда дагы баягы катардагы маселе сыңарындай окуу жайларда ошо мамлекеттик тилди үйрөтүү боюнча атайын сабактар да бар экен, дагы көп маселелер бар экен. Анан биз улуттук комиссиянын иштеп чыккан ошол мобилдик колдонмосу кыргызча оңой деп ошол баардык окуу жайларда ошо мамлекеттик тилибизди үйрөтүүдө ошол процесске мындай бир жардамчы болсун деген ниетте биз ошол мобилдик колдонмону бүт окуу жайларда ошо башка тилдерди кошуп окуткан окуу жайларда биз ошонун таанытымын уюштуруп атабыз. Буга чейин биз Америкалык университетинде өткөрдүк. Ал жерде өзгөчө кыйын, алар четтен келип, бул жерде биздин расмий тилди да билишпейт, өзүнүн англис тилинде гана сүйлөшөт дагы, анан биздин мамлекеттик тилди үйрөнүш үчүн абдан көп кыйынчылыктар бар. Баягы окуу процессте көрсөтүлгөн ченде баягы кредиттик сааттын негизинде алар кыргыз тилин окушат, бирок андан сырткары баягы күнүмдүк турмушта негизги тилди үйрөнүүчү керектүү курал катары биз ошол мобилдик колдонмону сунуштадык.